Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, жалпыңыздарга салам. Интернет булактарынан Кыргыз туусу боюнча маселе көтөрүлүп, Жогорку Кеңештин төрагасы Нурланбек мырзанын демилгеси менен деп айтып койсок дагы болот. Тим эле адистер менен сүйлөштүм эле, адистердин сунуштары болду. Ушул боюнча сиз айтсаңыз, көтөрүп чыксаңыз, Кыргыз Республикасынын туусун алмаштырыш керек. Күн карама сыяктуу болуп турат. Күндүн нурун өзгөртүш керек. Анан сары эмес, ак түстө кылыш керек деген сыяктуу сунуштар менен ушул маселе көтөрүлүп турат. Бир жерде ошо чыгармачыл адамдар менен отуруп, ошону түшүнгөн, баа бере ала турган адистер менен жолугуп отуруп калдык. Башка эле тема менен. Бирок сөз арасында ушул туу жөнүндө сөз болгонун айтышты да. Ушуну сиз айтпайсызбы, парламенттен айтпайсызбы, ушу өзгөртүш керек, ушундай сөздөр болду, тиги болду. Анан мен айттым, эмне сиз басым жасайлы десем, алар айтышты, мына сары бул күн карама болуп калган. Ошону эле ак кылып коюш керек, туу кызыл болуп калыш керек, түндүктө эле калыш керек. Болгону жана сарыны ак кылып коелу, кылып койсо болот деген сөздү айтышты адистер. Анан кийин мен угуп, мен да туура көрдүм да, ошондой сөздөр болуп келет канча жылдан бери. Ошону дагы бир жолу талкуулап, балким коомчулук туура көрсө, ошо адистер менен коомдук талкуу өткөрүп, балким ошону сарысын ак кылып койсок, күн карамага окшобой калат. Мындай да, урматтуу мекендештер, бизде баардык маселелер чечилип, ушул эле калгансып, жөн эле койбойсуңарбы? Башка кылаарга эмне жумушуңар жокпу? Бизге чейин дагы көп мекендештер туура сөздөрдү айтып келишиптир. Ошолордун ой пикирине тилектеш болуу менен бирге жөн эле койгулачы. Бул деген оңой олтоң чечиле турган маселе эмес. Бул деген республикалык деңгээлдеги чыгымдарды алып келет. Кыргыз туусу сопсон эле болуп келген буга чейин, мындан ары дагы сопсонун бойдон эле кете берсинчи. Башка маселелер чечкилечи. Эртең мына кыш келатат, кымбатчылык, бир мүшөк ундун баасы асман чапчып турат. Мына ушуга окшогон учурдагы болуп аткан эң маанилүү деп аталган маселелер чечкилечи айланайындар. Кыргыз туусуну жөн эле койгулачы. Дагы бир маселе боюнча айткым келет. Жогорку Кеңешти болуп жаткан талкууларды көрүп туруп, кайсы бир убакта бир депутат байгебиз айткандай, уяласың да, шапкеңди баса кийип эле отуруп каласың дегендей. Ол жерден уялам мен, чын айткандачы. Шапкамды басып көрүнбөй, мен басып машина менен кирем. Каяктагы нерселерди талкуу кыласыңар? Элдин өкүлү деген макамды желкеңерге килип жүргөндөн кийин ошого ылайыктуу сунуштарды айтып, элдин камын ойлогон пикирлерди ортого салып, чыныгы эрдик кылсаңар болот. Эртең кыш келатат. Жалпы коомчулуктун, кыргыз элинин камын ойлогула. Көмүрдүн баасы боюнча көзөмөл салгыла. Билим берүү жаатында мектепте жок китептер базарда бар. Ушинтип отурсаңар качан Кыргызстан оңолот?